Salam Radyosu'nda Gazanek programması. Баткенден салам, кезекте Газанек программасы, студияда сиздер менен мен Улук Памирова. Албетте буга чейинки программаларда эмнегедир биздин дал ушул программабыздын коноктору жалаң эле айымдар болуп атты эле. Биринчилерден болуп Газанек жигитибиз, бул албетте баткендик жигит, өзүнүн жумушун мыкты билген жана албетте дал ушул жумушунан артынан өзүнүн жасап аткан ишинин артынан көптөгөн учурда ийгиликтерге жетишип келе жаткан жигит бар. Бул биздин баткендик жигит, азыркы учурда режиссер, аниматор Жамалидин Сайтбурханов конокто. Жамалидин, кош келипсиз. Саламатсыздар. Албетте баткенге келгениңизди жакшы эле, ушу соц тармактардагы жакшы болуп калды баягы. Өрүк деп сүрөттөрүн киргизип койгон экенсиз. Ошондон көрү эле Жамал баткенге келип калган турбайбы деп мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизди чакырдык конокко. Албетте бүгүнкү биздин программабыз негизи эле бул сиз жөнүндө болмокчу. Жамалидин деген жигит, ал ким эле? Кичинекей Жамалидинге эстесеңиз, кичинекей кезиңизде эмнени кыялданчу элеңиз, кандай жигит элеңиз? Кичинекей кезимде мен сүрөткө көп кызыкчумун да. Сүрөт тартканга кызыкчумун. Анан бир убакта ойго келген, ушу режиссер болсомбу деп кино тартканга кызыкчумун. Андан кийин биздин жаштык кез жанакындай союз таркап убакка туура келип калып, биздин көп кыялдарыбыз мындай биз ойлогондой деңгээлде ишке ашпай калды да. Космонавт болом десеңиз керек да. Летчик болом дагы деген. Ооба, летчик менен космонавт аябай бул тренд болчу да. Жигиттердин баардыгы космонавт, летчик, кыздар болсо. Туура. Ошол эле мезгилде сиз режиссер болом, кино тартам деп айтам деп атпайсызбы? Жаштыкта элеби? Азыр менин 1,5 чөйрөдө түрткү берсе керек эле? Жок. Менде ошо бир убакта жанакындай бизде жаш кезде мынтип сүрөттөр тартып алып, ручка менен мондай кылып туруп жанакындай эме кылчубуз да. Кыймылга келтирчүбүз. Кагаздан фотоаппарат жасап, ошо 2-3 кадрды коюп алып, аны кыймылдатып, ошонун кызыгы пайда болгон да. Дальше кандай болот экен депчи. Ошонтип отуруп, анан кийин таштап салдык. Анан кийин университетте окуп жүрүп, кайра могул Баткен телевидениясына келип, ошол жерден башталды да. Мен Баткен телевидениясына биринчи келгенде, могул Тажикстандан бир клип чыгып калды да. Анда мындай логотиби трехмерный айланып турган экен да. Мен көрүп туруп эле айткам да, мен ушуну жасасам болду дегем да. Ушуну эле жасасам болду деп. Андан кийин анын артынан түшүп, Бишкекке барып, Бишкектен ушу аниматорлорду издеп, ал убакта интернет жок болчу. Биз жанакындай интернет бар эле, анан диалап болчу да, андай кырылдап иштечү. Ошол жактан китептерди алып алып, ошол жакта китеп кайсы программада жасалат, ошолорду эме кылып туруп анан үйрөнчүбүз да. Ошону окуп үйрөнгөнбүз да. Биз азыркыдай видео урок эмелер жок болчу. Мисалы, сизди өзүңүздүн теңтуштарыңызга караганда чындап эле аниматор деген сөздүн өзү деле бизге тааныш эмес эле да. Ал сөздү эле ал мезгилде эч ким колдонбойт эле, укпайт деле болсок керек, ал ким экенин билбейт. Анан кантип дейм да, эмне ошондо эле аниматор дегенди мен КТРге баргам. Өзүңүз кайсыга окудуңуз, окууга тапшырган? Мен өзүм окуганым, мен биринчи Пафтаска баргам. Программист болом деп баргам. Бияктан компьютерный курстарды окуп, ошол кезде. Ошол гимназияда компьютерный курс бар болчу. Ошол жактан окуп, анан кийин автомобильныйга которуп кеткем да. Анан тагдыр жанакындай экен, кайра эле бияка алып келип койду да. Баары жүрөккө жакын кесип. Мен өзүмдүн кесибим боюнча университетте 7 ай эле иштегем мугалим. Оштууда ошо 5-курста мугалим кылып алып калган. Андан кийин айлык аз болуп, кайра эле теле тармагына кирип кеттим да. Биринчи иштегенде теле тармакта биринчи Баткен ТВдан баштадыңыз. Ооба. Эмне жумуштар кылдыңыз? Операторлукту, монтаж кылдыңызбы? Монтаждан баштагам. Баткен ТВга биринчи келгенде мен Медер Ниязалиев деген досум бар. Ал экөөбүз чогуу студент убакта чогуу жашап, чогуу жүрүп, ошол чакырып калган. Ош телевиденияга ушундай вакансия чыгып атат, келбейсиңби? Сен компьютерди жакшы билет элең, иштешип көрбөйлү? Анан менде дагы кичине эмелер бар, жардам берем деген. Келгенден кийин эле мен бир жумадан кийин эле өздөштүрүп кеттим да. Сразу эле мени режиссер кылган. Ошондо Алим Токторов болчу. Эфирный режиссер болуп, анан кийин жетекчилер алмашты. Ошентип режиссер жагында калып калдым да.
Мындай да Жамал, негизи жумушту көгүлтүр экранды көргөндө сен айткандай жана Тажикстан климинде тогологонун көрдүм деп атпайсыңбы? Көрүүчүлөр чындыгында аябай сонун кереметтерди көрөт да. Мына ошону көрүп атып, аны жөнөкөй эле ошол өзүбүздүн жаныбызда жашап жүргөн мына баткендик жигиттер жасап атканын билбейт да көпчүлүк. Анткени бул экран сыртындагы каармандарсыңар да силерчи. Жасаган кайсыл эмгектериң, кай жерлерде иштедиң, эмнелер жасадың? Мен ушу анимацияны баштаганда биринчи ушу КТР менен эле, по-моему, Баткенде болду да. Ушу видео дизайн жагы өнүккөнчү. Андан кийин Баткенди жакшы эле деңгээлге өнүктүрдүк. Ошол убакта жакшы эле эмелерге чыктык да. Үлгүлүү телеканал дегенди алганбыз мен бул жакта иштеп жүргөндөчү. Анда КТРге карачу Баткен телевидениясы. Андан кийин мени ЛТРге чакырып кетти. Ошо ЛТР ачылды. Ош 3000 болчу. Андан кийин ЛТР ачылып туруп, сразу эле мени продюсер кылып чакырып алган да. Чакырганда эле кетип калдыңбы Баткенде иштеп аткан? Жок, мен бул жактан мени бул жакка Баткен области боюнча координатор кылып шайлаган, эме кылган, 4 эме штат ачып, Баткен областыны ушу Улан Маккамбаевди алып иштеткем биз. Анан телевиденияда азыр Айбек деген технический директор. Ошо 3-4 баланы алып туруп, бул жактан корпункт ачып, ошо алгачкы ЛТРдин корпунктун ачкан менмин да. Ошону ачып иштеткенбиз. Андан кийин жанакындай саясий эмелер болуп, мен аякка кетип калдым да. Баткен телевидениясыга жана жетекчилик эмесине кичине эме болуп. Бул дайыма эле болуп келген жана боло берет. Өкүнүчтүү болсо керек бул менимче ошол эле баягы кадр маселеси да. Сиз келдиңиз, баштадыңыз, ошол жылда албетте тажрыйба алып, сонун эми кадрга айланып баштаганда, эми бул талашсыз башка жакка өскүңүз кетет. Азыркы учурдачы каердесиз жана кандай пландар бар? Баткенди эмне жетишпей келип, ушул Баткендин телевидениясы үчүн, Баткендин ушул медиа тармагына салымын кошоюн деген оюңуз барбы? Мен дайыма эле салым кошуп келем. Могул Мамажан Бердишев Баткен телевидениясынын директору болгондо дагы ошо биринчи эмеде уш кичине оформление жагын карап бер деген, карап бергем да. Колдон келишинче жардам берем бул жакка. Анан жана айтып кеткен сурооңузга жооп берип кетейин, куру болбосун. Мен КТРдин бүт оформлениясынын көпчүлүгүн ошо көрүп жүргөндөрүңүздөр болсо, жаңылыктар азыркы Ала тоо деле менин оформлениям. Муз каналынын логотипинин автору менмин. Азыр Ньютон оформлениялары жасап атабыз. 11 деген канал чыккан, буга чейин билсеңиздер керек. Анын 100% меники болчу. Анан мындан сырткары чет өлкөгө чыккан, мен ТРТ менен иштештим да. Турциянын каналдары менен. Бул жака 100дөн ашык мультфильм жасадык биз, 15 мүнөттүк. 100дөн ашык кыргыз тилинде түркчө субтитр менен мультфильмдер жасап бердик. Бул ограничениясы 4 жаштан 12 жашка чейинки бөбөктөргө да, биздин жаш балдарга. Андан сырткары 20 документальный фильм жасап бердик. Кайсы эң белгилүү мультфильмдер кайсыл болду аябай көрүмдүү болгондо? Азыр Кыргызстанда бул КТРден дагы деле кетет, Баластандан кетет. Бул Китеп дүйнөсүнө саякат деген Чилистен, Чыпалак, Сулууке деген ошо каармандарды. Булардын баарын анимациясыны, анын режиссерский жагын, акыркы бул 5 сезон болду. Ошо 5 сезонуну мен карап бергем. Андан кийинки сезондорун уже башка кишилер кылып атат да, башка компаниялар алып иштеп атат. Мен телевидение тармагында эле калып калдым да. Бул биздин токтоп калганыбыз Турция менен токтоп калган. Бул Турция менен жанакы бир моментте саясий эменин аркасынан токтоп калган. 2014-жылдары болуш керек, по-моему. Ошондон бери токтоп калган да. Андан сырткары теледизайн эле кылабыз да азырынча. Теле тармагында ушу оформление жасап эле жүрөбүз. Мисалы, пландарыңыз кандай? Баткенге келип ушул жакта иштейм дейсизби, же борборлошуп калдыңызбы? Же Вашингтонго кетейин. Анткени Facebook'тагы баракчаңызда карап калам да. Живет в Вашингтон деп коет. Мен бул жигит Вашингтондо иштеп атат го азыр деп коем да. Достор бар, эми коллектив, кесиптештерим ошол жакта иштейт, ошолор менен эме кылып, ошо 2010-жылы Вашингтонду киргизип койгом, ошол бойдон калып калды да ал. Анан Баткенге келейин деген нерсе бул эми
бул ырыскыны ала аталам чачып кеткен. Каерде болсо ошол жерде. Эми мен Баткенден баштадым өзүчү. Баткенден жакшы эле бир 2-3 жыл иштедим. Жакшы иштедик. Колдон келишинче өнүктүрдүк Баткен телевидениясын. Ошол убактагы телеканалдардын деңгээлине караганда Баткендики кыйла эле жакшы болчу. Азыр деле жакшы да. Азыр деле. Сөзүңдү алып алайын да, эми мисалы бизге балким ушундай жигиттерди тарбиялаш керек болуп калса, жаштарды бир сени сабак өтүп бер деп чакырсак, акысыз өтүп бересиңби деп эле. Эми колдон келишинче жардам беребиз биз. Мастерка балдар анткени дайыма эле бизде ушу монтажер балдар аябай жетишсиз болот да. Анан кызыккан балдар болсо. Азыр монтажер болуш кыйын деле эмес. Азыр YouTube канал ачылды. Ошол жакта бүт эле үйрөнүп алса болот да. Просто адамдын өзүндө кызыгы болуш керек да бул жердечи. Сен өзүң кайдан үйрөндүң? Мен өзүм үйрөнгөм. Жанагындай айтканда эле мен китептерди сатып алчумун. Анда Бишкекте раритет деген китепкана бар, ошол жерде сатчу. Анан могул анимацияга окуткан бир да окуучу жок болчу да. Азыр кийин 2012-13 мен ушу Турцияга барганда тиги ошол жерден студенттерди көрүп калдым. Ошолор мага эме кылып, мен атымды билет экен, мен өзүм тааныбайт экен да, ошо Жамалдын деген сизби деп, анан сизден 3D Max үйрөнөйүн дедик эле деп Бишкектеги тиги студенттер ошентип айтышкан да. Ушундай курс ачылдыбы же факультет ачылдыбы десек, ооба ушундай группа ачылган. Биз ошонун канчанчы 2-3 курстун студенттери экен. Ошондо окуйбуз. Анан аутса да бар деп айтты да. Азыр эми ачылып атат. Ар бир иштин аябай мындай кыйынчылыгы болот эмеспи? Ушундай учур болобу мында? Таптакыр башка кесип неси болуп, ушу чарчаган учурлар болобу же өзүң жасаган ишиңден? Жок, эми биз жанакындай проект алып алганда, срокко жетишпей калганда түнүгүн уктабай бүтүрүш керек да. Эми анимация деген бул жанакындай эфирде сүйлөп коюу же кино тартуу эмес экен да. Бунун ушунчалык андай кропотливый работа экен. Ювелирдик эле. Аябай бир жер окшобой калса кайра ар бир кадрды, мисалы 1 секундта 12 кадрдан 24 кадрга чейин бар да азыр. Вот эми 1 секундта элестетиңиз, бир персонаждын биягына караганы туура эмес болуп калса, ошого 1 күн 2 күн отурасыз да. Ошо туура эмес, могу искажение болуп кетет, таяка бияка бурулганда кыйшайып кетет. Ар бир кыймылды. Аны эми экшен кылып жасалгандан кийинкилер мындай жеңил эле болот. Просто жанагындай заготовкасы аябай оор да. Ошон башы кыйын жана заготовкасы. Андан кийин мындай производствода кете берет да, мындай. Сенин кайсы кыялың ушуга жардам берет? Өзүңдүн эмнеге мындай сүйүнүп каласың кеде? Мүнөз болот адамда. Мен досторум айтат, мен жанагындай эч сен мындай эме болбойсуң дейт да, стресс болбойсуң дейт да, ойлонбойсуң дейт да. Бирдемкени отургузуп койсо ошону отура бересиң дейт да, до конца аягына чыкмайынчачы. Чын эле ошондойбу же аларга ошондой сезилеби? Ошондой сезилсе керек. Мен өзүм андай сезбейм да. Сен ичиңде кандай уйгутуң болуп атканын сезишпейт. Мен ошо качан бүтсө экен деп монтип эми жарым таштап койгонду жаман көрөм мен өзүчө. Аягына чыкканын жакшы көрөм. Аягына чыкпасаң сен өзүңдүн койгон максатыңа жетпейсиң да. Ошо аягына чыгып, анан работаны көрсөткөндө тиги кабыл алган киши ынанса, ошондогу удовольствие жанагы кеткен нервтин баарын жууп салат да. Ооба, баягы иштин жыйынтыгында. Иштин жыйынтыгында жакшы болуптур деп эки эле сөздө аябай жакшы болуптур, мага жакты десе эле болду, жанагы сиз күндөп кыйналган эмеңиз сразу кетип калат да. Буйртма берген адамдан ыраазычылыгын уксаң. Ыраазычылык ошол эле да. Айтсаң, негизи баягындай биринчи жасаган иштериң менен азыркы иштериңди салыштырасыңбы? Албетте. Биринчи жасаган иштериңде плюстары эмне эле? Анан минустары. Анан азыркыда ошондогу бар нерселер азыр жок болуп, мисалы болобу? Ооба. Мисалы мен биринчи жасаганда азыркыдай программалардын возможностьу жок болчу. Мен жасаган убакта ушу Баткенге биринчи жаңылыктардын шапкасын жасагам. Ошондо Арча бешик дегенби, ушу маалымат программалык Алтын бешик болсо керек эле. Ошо программаны жасагам. Анда мен эмеден эле жасап койгом, Vegas деген программадан. Просто титрларды ар кандай чыгарып, динамичный чыккан үчүн эле ошол убактагы жанагы жетекчиге жагып, эфирге берген да. Ошонун кызыгы пайда болду. Анан КТРге барып,
ошол жактан программалар көчүрүп келдим. Добутов мырза деген акабыз жакшы жардам берди. Ошонун тааныштары менен барып туруп ошол жактан программа алып келгем да. Программаны алып келип туруп бул жактан бир 2 айдай убакытта мен ушу Баткен телевидениясынын полный оформлениясын өзгөрткөнбүз. Элдерде ушундай сөз болгон, телевидение өзгөрдү деп, жакшы жакка өзгөрдү, ушу оформлениясы жакшы болуп калды, КТРге окшоп калды, мындай чыккан титрыңар башкача болуп калды. Жана адамды зериктирбеш керек да, көргөн адамда мындай кичине адамды алаксыта турган элементтер болсо, бул программанын канча узун болсо да кыска убакытта көргөндөй эме калтырат да, сезим калтырат да. Анимация боюнча Жамал ака окутат бекен, сураңыздарчы дейт, номери болсо бере аласыздарбы деп. Номерди Бул менимче Салымбеков мектебинен сурап атышат. Баткенде бизнес мектеп ачылган азыр. Жакшы. Аларга дагы эң жакшы кадрлар тартууга аракет кылып атышат эми. Акчасын төлөсөңөр чакырып беребиз деп айтып коебуз. Салам радиосу аркылуу. Эми Баткенге азыр мен 10 күнгө эле келдим. 10 күн убакыт бар экен. Жок, азыр 10 күн өтүп калды. Мен уже эртең жолго чыгам да. Биз азыр мындай убагында пайдаланган турбайбыз. Сиз азыр моментте кылып калдыңыз. Онлайн да азыр эң жакшы вариант онлайн. Эгер эме болсо бир WhatsApp'тан же эмеден группа ачып туруп эле ошол жактан онлайн окута аласыз. Жардам берсек болот. Жардам бере алабыз. Мындай келип атайын убакыт бөлүп эме кылганга мен азыр ал жакта проекттерим көп. Азырынча кол бошобойт да. Быйыл бүтүрүүчүлөр бүтүп атат. Бүттү. Каяка барсам экен азыр башталган тапшырып атышат окуу жайларга. Өзүңдүн кесибиңди жөнүндө айтып берсең дагы, аниматорлор ошого кызыккан балдар болсо кайда барса болот, анан аниматор менен үй бүлөнү бакса болобу, бакканда кантип жакшы багалабы же орточо эле багалабы? Кандай кеңеш берет элең? Эми кызыгыш керек. Жанагындай акча жагын ойлобой, кызыгыш керек да адам деген. Кызыкса ошо көздөгөн максатына жетет. Эми бул аниматорлор Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө эң высокооплачиваемый сотрудниктер булар. Эң жогорку бааланат. Кайсы компанияга барбасын, телевидение карабы, же киностудияга барабы, эң көп айлыкты ошолор алат. Дайыма алар эмеде турат, Кыргызстанда азыр жетишпейт да, жетишпейт. Аябай тартыш. Анан кийин аз акчага келбейт да. Мисалы мен 2-3 телеканалга мындай эми жетекчилик кызматта отуруп калдым. Чакырдык да биз. Чакырып, мен өзүм жетишпейм, албетте, жанагындай башка жумуштар да көбөйүп кетет. Анан бир 20-30 миңге келбейт булар. Бир 40тан нар жагына келет да, 35-40тан нар жагына келишет да. Себеби мунун жумушу кыйын, анан кийин фантазия керек да бул жерде. Фантазия болбосо, программаны 1000 билсин, анын жумушу өтпөйт да. Аябай жакшы. Фантазия демекчи бул түгөйт да. Сенде деле түгөйт да. Түгөйт. Не кыласың ошол учурда? Эми эч нерсе таппай кээде адам мындай эме болуп калат го, бош болуп элечи. Ошондо бир Баткенге келип кетесиңби? Жок. Творческий кризис болот. Аны ар ким ар кандай жеңет. Мен өзүм жанагындай идея жетпей калганда, азыр интернет бар да. Интернеттен эле карай коем. 5-6 плагиат болуп. Жок. Эми сиз бирөөнү алып туруп жанагындай один в один копировать этсеңиз, анда ошондой болушу мүмкүн. Ошодон бир идея урдаганча. Идеяларын көрөбүз. Мисалы, бир жерди кыймылдата албай, бир дизайн жасай албай калганда жетпей калат оюңузчу, кээде жетпей калат. Ошондо интернеттен карайсыз, бир 5-6 алып туруп ортосуна аласыз да, ошончу. Ага да тиге, буга да окшобой турган кылыпчы. Мисалы 30%ке чейинки жанакындай окшоштук болсо, бул автордук эмен бузду деп эсептелбейт да. Ошондой жактар. Азыркы учурда көрөрмандарды кантип алып калыш керек деп аябай катуу күрөшүп жүрүп атат да. Бөлүнүп кетпедиби? Мисалы, мурда телевидение номер 1 деп эле элдин баары кандай болбосун көрөт дечи эле. Азыр эмнегедир ар бир үйдө бир жашык турат. Бирок ал күйүп турган чакта деле аны караган адам жок. Сиздин оюңуз кандай? Телевидение азыр могул телевидение, могул менимче азыркы могул цифровой эме дегендер бул убактылуу эле жакын арада түгөйт бул. Себеби азыр элдин баары
сотка аркылуу. Ошондо YouTube азыр YouTube бул телевидениянын ордун алмаштырып калды. Алмаштырат. Азыр көрсөңүз телевизорлор смарт болуп калды да. Ооба. YouTube'ду коет азыр баары элечи. Кимге бербеңиз YouTube'дан неме кылат. YouTube'дан жанакындай күтпөйсүз. Убакыт жумушуңуз болсо кылып туруп кийин дагы киребиз. Мисалы кайсы канал кызыктуу болсо, ошол каналга ошол көрүүчү жазылат. Себеби ал каналдын контенттери кызыктуу. Ошону мен постоянно өткөрө бербейин деп кирип жазылып турат да. Анан эгер сиздин эмеңиз кызыксыз болсо, передачалар кызыксыз болсо, зериктире турган болсо, ал сразу эме кылат. Подписаться этип чыгып кетет да башка каналдарда. Азыр бул YouTube'да азыр өзүңүз көрүп болушуңуз керек. Жазуу жанакындай өздөрүнүн кнопкаларын берип, жазуучуларга мындай кызыктуу болсун деп, кызыктуу контент даярдасын деп атайын. Ошол жактан акча иштесе боло турган жакшы жактарын кылып койду да. Азыр телеканалдар бүт баары YouTube канал ачып туруп ошол жакка кетип атат. Себеби азыр реклама саясаты дагы мындай Кыргызстанда тең эме карабайт да, тең көз караш менен карабайт, мониторинг жасабайт. А YouTube болсо мында чисто көрүнүп турат, ким канча көрүп атат, кайсы киши канча көрүп атат, ошого жараша акчасын бөлүп берет да. Ошондой менимче жакын арада бул YouTube эле алып кетет менимче. Могу цифровой каналдар менимче эменики эле калып калат да, мындай мамлекеттин эле жанакындай саясатын жүргүзө турган болду. YouTube каналыңыз барбы өзүңүздүн? Анан аны качан ачтыңыз эле? Учурда кандай ийгиликтер? Мен өзүмдүкү бар, ал жака мен дизайн салып турам. Анан мен акыркы күндөр могу YouTube каналын өнүктүргөнгө аябай чоң салым коштук. Себеби мен ушу 1 жылдан ашык убакыт болуп калды. YouTube'га келгенде жаңы ачкан каналдары жабылып калып, бир 17 000 подписчиги менен. Жаңы ачкан экен да, бир 4-5 000, 10 000ге чейин бир 4-5 канал ачып, жанакындай. Бирин жоготсок, бири эме деп. Анан мен аны ошо жетекчиден Нурлан Тургунбековичтен сурап эле алдым. Ошону мен карап берейин деп элечи. Башка кызматкерлерге айтсам, алар отказ кылышты да, себеби жанагы жоопкерчиликтен качып, анан жоопкерчиликти алып жасадым. Азыркы күндө 150 000 эң алды подписчигибиз. 5 каналыбыз бар, ар бири 100 000ден кем эмес да. Толук округлять этип алганда бир 500 000де биздин катталуучубуз бар. Бул биздин катталуучулар эле. Уникальный эме зрительдер болот, алар миллиондон ашык. Алар подписка алган эмес, жөн эле жанакындай көрүп, кирип чыгып көрүп турат да. Бул жагы жакшы кетип атат. Азыркы күндө 2 кнопка алдык биз, күмүш кнопка. Азыр 3-чүсү 1 айдын ичинде келет деген, ошону күтүп атабыз. Кудай буйрса алтынга деле жетебиз деген үмүт пайда болуп калды да биздечи. Азаматсыз куттуктайм. Жуксун деп айткым келет. Биз да бул сферада аябай жаңы эле мындай кадам таштап бератабыз. Азыр сиз менен сүйлөшкөндөн кийин кайрадан менде мындай ишеним пайда болуп баштады да. Чын эле буга азыр көңүлдү көбүрөөк буруш керек го, YouTube'га жакшы көңүл буруш керек. Себеби азыр сиздерде жакшы мүмкүнчүлүк бар. Сиздерде мондай эфириңиздер бар. Жанагындай Баткенде информационный эменин булагында отурасыздар да, мындай центринде отурасыздар. Ошон үчүн сизди өрүп кагып аткан жерден таап келбедик. Сиздерге мүмкүнчүлүк көп да, могу Баткендин элине, Баткен элде эле миллионго жакын эл бар да. Анда эле 100 000 катталса, эми баары катталбай, конечно. Ошондо деле сиздердин чоң аудитория болот. Катталып коюңуздар баткенчилер Баткен каналына деп айттык. Жакшы. Каттатып, анан бизди көбүнчө мигранттар көрөт. Ошо чет элдеги, ошол жака көбүрөөк басым жасасаңыздар. Ал жакта себеби жеринен куса болгондор жана сагынгандар көп дагы аябай тез кирип көрүп турушат. Биздегилер деле кирет, бирок азыраак кирет да биздегилер. Өзүңдүн ушул ийгилигиңдин сыры менен бөлүшүп кетсең, эмне, кайсы сапатың менен, мисалы айтып атпаймынбы, жана албетте сөзсүз баягындай чөккөн учур болот, тажаган учур болот, кээде балким Вашингтон же баардык Кыргызстандан тажап Вашингтон көчүп кеткен учур болобу? Каерде элестетесиң өзүңдү? Мен
Айрыкча аниматорлор булар аябай фантазерлор болот да. Балким космоста эле иштеп жүрөсүңбү? Эми мен мындан 4-5 жыл Green card тапшырып коюп жүрөсүң жыл сайын. Green cardты 2 жолу тапшырдым. Эмне албай атышат жакшы эле. Ошо албай атат. Жоготуп атат. Мурда 5 жыл мурда мени сураса чет өлкөгө кетиш мындай эмем күч болчу да. Азыр кичине сууду. Эмне үчүн? Ушул жерден эле мисалы сен мурда чет өлкөгө эмне үчүн кеткиң келет эле? Акча үчүн да, көбүрөөк акча табайын деп. Акча үчүн кетким келчү. Анан азыр семьям жаш болчу, балдарым жаш болчу. Аз балдар чоңойгон сайын, эме болгон сайын уже алар окуп атканда уже бир жерге казык болуп калып аткансыз да. Жылыш кыйын болуп калат экен да. Азыр деле аракет кылып атам. Америкага кетейин деп аракет кылып атам, бирок болбой атат. Ушул жерде отуруп америкалык көрүүчүлөр тапсаң болбойбу YouTube'дан? Азыр YouTube'да иштешем мен америкалык. Анда барбай элем Кыргызстанда, ана айланып барып келе бер саякатка. Азыр Гүлайым Мырзаева деген кыргыз биздин кесиптешибиз бар. Американы кыдырып тартып жүрөт. Ошол YouTube каналын экөөбүз эми жардам берип иштешип атабыз. Андан сырткары Мама Садык деген таанысаңыз керек, Багышев. Ошол досубуз ошол жакта. Аны менен 11 деген YouTube каналыбыз бар, аны иштетейин деп атабыз. Эми жанагы апрель болуп калгандан кийин биз аны өзгө алып токтоп калганда ошол жерде токтоп турат пока. Азырынча эме менен связь бар мындай кичине. Анан анимация жагында бул ограничение жок. Мисалы, мен YouTube'дан көп Россияга, Америкага, Европага жанакындай сөз жок эле анимацияларды, Том Жериге окшогон кыска метраждуу мультфильмдер бар. Ошолорду жасап турам мен. Кээде илхом келип калат, кээде бошоп калабыз, жумушубуз жок болуп калат, убакыт көп болуп калат. Ошондо балдарга жазып туруп эле иштеп аткан достор бар да, бүт ушу сферада болгондон кийин. Анан бош болсо, ошондой эмеңер болсо бөлүшкүлө десең, сразу эле таппай турат да алар. Себеби адам аз, аниматорлор аз. Сразу бөлүшөт, бир жума убакыт берет. Бүт жана раскадровка, сценарий, музыка, бүт баарын берет. Ошо боюнча жасап туруп саласыз, сизге акчаны электронный эмеге которуп коет. Азыр сиз тиги жакка барыштын деле кажети жок уже. Американы үйгө алып келип алса болот. Азыр Баткен келип деле иштесе болот. Себеби Баткенде бир жыл мурда интернет жакшы эмес болчу. Азыр уже Баткенде аябай Бишкектен жакшы экен да, интернет, скорость аябай жакшы экен. Бирде себеби мен ойлодум, население аз. Население аз. Мен да кече Бишкекке барып аябай таң калдым. Такыр эле интернет бизде Баткенде китепте эле ачылчу эле деп. Биякта жанакындай калктын аздыгынан ушул эме азыр чоң экен да. Азыр колдонуп өскөнгө аябай чоң мүмкүнчүлүк бар. Ушу биздин жакшынакай баткендик аниматор жигит кайсыл жерге күйүп ала болду? Баткен өзүнө эле. Баткен. Майрам Шакирова деген таанысаңыз керек. Майрам Шакирова деген. Ошо Баткен телевидениеда диктор болуп иштеп жүргөн убагында. Алар дагы иштешеби? Үй бүлөдө дагы кызыккандар барбы? Балдарды? Жок, алар балам кызыгат. Анан аялым КТРде эле иштейт, ал монтажер эле азырынча. Ал деле монтаж кылат. Бирок мен кыздардан монтажер тегеле кездештирбедим. Анан каалайт элем ошо кыздардан көбүрөөк монтаж болсо, монтажчылар болсо деп ойлоп калам да. Монтажды мен эле үйрөтүп салдым окшойт ага. Түнүгүн монтаж кыла берип анан мону кылып койчу дей берип ошо үйрөнүп кетти. Азаматтар аябай жакшы. Жамалжы, мына сонун кеңештерди айтып бердиң. Демек биздин азыркы жаштарга аябай мүмкүнчүлүк көп экен. Керек болсо Америкага барбай эле Американы Баткенге алып келип алып, өзүнүн жерине салым кошуп, өзү да өскөнчө. Тил билесиңерби? Эми тил орусча, кыргызча эле, калгандары мындай бытовый эле. Анимация жасаганда көбүнчө баягы контентти англис тилдүү болсо көбүрөөк. Ооба. Мен мындай да, мен өзүм англисчени билбейм. Чынын айтыш керек. Англисчени билбейм, бирок англисче программада иштейм. Технически билем. Техникалык сөздөрдү түшүнөсүңөр, өзүңө таандык. Анан мага орусчаны алып келсе мен иштей албайм да, эмнечи. Орусчаны же кыргызча программаны алып келсе мен иштей албайм. Анткени башында көз үйрөнүп калган, кайсы эме, кайсы функцияны аткарат билем да. Англисче аталышын билесиң, кыргызча эмне деп аталышын билбейсиң, ошо. Робот сыяктуу эле болуп, ошондой заман келди. Демек телевидениянын келечеги YouTube'да деген биздин жаштар, вот бизге аудитория радиочу. Радионун келечеги бар. Себеби бул радиону угат да. Машинеде келип кетип атканда эле угасыз.
жолдо кетип атканда деле наушник салып алууга аз радионун келечеги бар менимче. Радио жашай берет жана өнүгөт. Ой, рахмат. Анан эми сиздерде азыр технология жетишти да. Сиздер могул эфириңиздерди постоянно эле ютубка сала берсеңиздер, эки багыт бирдей кетсе, бул зыян тийгизбейт да, жакшы нерсе. Азыр ютубта көрсө болот. Бардыктуу радио каармандар, мына ушундай Жамал менен сон маек болду. Кезек керектүү маалыматты алсаңыздар болот. Жамал, сага эркин микрофон. Арманың, балким бирөө жарымга билдире калган сүйүүң, кубанычың, арызың болсо айтып алсаң болот. Эми арман жок, чынын айтыш керек. Эми жаштарга айтарым, келечекти тандаганда туура тандаш керек, өзү кызыккан жолду тандагыла деп айтат элем. Себеби бул келечек ошо киши, кайсы киши болбосун, ошонун өмүр бою таап жей турган наны болот да. Ошон үчүн эгер анимация жагын кызыгып иштей турган болсо, бул азыр Бишкекте ошо Манас Түрк университети менен аутса бар. Ошо жактан үйрөнсө болот, болбосо ютубтан үйрөнсө болот. Көп мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары Баткендин элине келечеги кең болсун деп айтат элем. Баткенибиз өнүгө өсө берсин. Эми айланып тегеренип биз четте жүргөн менен баары эле кайра келе турган жерибиз ушул да. Ошо ийгилик болсун баарына. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик, ушу чакырганыңыздарга чоң рахмат айтылем. Рахмат. Баса газанек деген сөздүн маанисин түшүнөсүңбү? Жок. Газанек деген бул менимче талаада өскөн бир өсүмдүк эле эмне эле? Билбейм, ошо сенден сурап атам да. Билбейт элем анда. Эмнени элестеттиң газанек деген өзүң оюңча? Анткени бизге келген коноктордон ар түрдүү жооптор угуп атабыз да, бул да сонун экен. Газанек деп Баткенчисиңби теги? Баткенчимин, бирок эме. Өрүктөрдүң беле? Өрүктү терем, жакшы тере. Газанек деген сөз менен кездешпедиңби? Газанек эми көп колдонбосоң унутат экенсиң да. Мен эми көп жылдан бери шаарда болгондон кийин баягы газанек терип келели деген. Газаң деген билем, могу жалбырак. Жалбыракка чейин дагы газанек деген чын эле аябай сонун кызыктуу жоопторду угуп атам да. Сенден алдыңкы дагы бир коноктор бул кичинекей казанчик болсо керек депчи. Газанек деген бул баягы өрүктүн аягында өрүктү жыйнап бүткөндөн кийин билесиңби? Аябай сонун болуп акыркы эмелери. Баягы суукка дагы ысыкка дагы ансыңары, сен деле өзүң кесибиңде газанексиң да. Анан Чыңгыз Айтматов Кызыл алманы жазганда, бул Баткенге келип калып ушу газанек деген сөздү укканда, ушу кызыл алма деген бул газанек турбайбы депчи, мөмөнүн башында акыр калып кеткен. Эгерде бул ушул сөздү буга чейин билгенимде, кызыл алма газанек болот эле деп айткан жери бар экен. Ансыңары бул Баткенге эле таандык сөз болот. Көп эч ким. Мен муну билчүмүн, азыр чынын айтсам унутуп калыпмын да. Сиз айтсаңыз эми эстеп атам да. Ошондой газанек жигитсиң, аны билип койбот экен. Рахмат. Чоң рахмат Жамалдин, анда ийгилик, сенин жараткан иштериңди көрүүчүлөр аябай миллиардтаган, триллиардтаган болсун. Буга мен ишенем. Ден соолукта бол, бийиктиктерде сенден баягы алыста жүрсөң да, кай жерде болбосоң дагы сен жөнүндө жакшы жаңылыктарды угайлы. Чоң рахмат сага. Чоң рахмат. Ардактуу радио каармандар, сиздер кезектеги Газанек программасын уктуңуздар. Бүгүн бизде программабызда конокто өзүбүздүн Баткендик Газанек режиссер, аниматор баткендик жигитибиз Жамалдин Сейитбурханов болду. Бул далы ушул эфирди сиздер Салам Медиа дебизде биздин YouTube каналыбыздан толук версиясын дүйнөнүн кайсы бурчунда болсоңуз дагы көрө аласыз. Андыктан жазылып коюн да унутпаңыз. Биринчилерден болуп Баткендеги эң кызыктуу адамдардын жөнүндө маалыматты, кызыктуу жаңылыктарды дал ушул биздин каналдан көрүп угууга болот. Ким менен, сен менен